Кутмандуу кушуба кечиңиздер менен сүйүктүү теле көрүүчүлөр, амансыздарбы, барсыздарбы агайым туугандар. Бүгүн сиздер үчүн жар салабыз, сүйүнчү айтабыз. Салам Кыргызстан коомдук биринчи каналда жалпы жамаат, толук жамаатыбыз менен сиздердин назарыңызда турат. Саламатсыздарбы? Кутман кеч, урматтуу достор, урматтуу көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан биз амандашып турганыбызга кубанычтабыз. Барсыздарбы? Кутман кеч! Элим салам, жерим салам деп сиздерге сагынычтуу салам айтып, Салам Кыргызстан берүүсүндө кайрадан жолугушуп турабыз. Жалпыңыздарга жакшы маанай, жагымдуу кеч каалайбыз. Эч кайда бизден алыстабаңыздар. Албетте эле сүйүктүү теле көрүүчүлөр, эң негизги айта турган нерсе жумуштун баары бүттү. Эми келиңиздер эс ала турган убакыт келди. Өмүрдү узартып, бир аз жүзүңүздөргө жылмаюу тартуулаш үчүн биз турабыз. Салам Кыргызстан, биз баштадык. Кандайсың, Жакшы. Тиштер баары жакшы. Эмне көрүнбөй кеттиң? Көрүнбөй кеттиң десең, силер Санжаракоң сагынып өлүп калайын дедиң бе? Өлүп калсаң өткөндө келет элең го. Өткөндөгү мен келбей калганда кандай болду? Жакшы болду? Ой, сонун болду. Кудайга шүгүр, мына 7-чи сезонду баштап алдык. Анан кийин элдин баары эле гүл жайна каякта дейт. Мен катып алган сөйлөчү эле. Каякта жүрдүң? Эл эмне десе ошо дейт экен. Экөөбүз өзүбүздүн ишибизди кыла берет экенбиз. Бизди сүйгөндөр көрө берет, бизди сүйбөгөндөр көрбөй эле коет. Аны эл эмне дейт? Эмне ал? Эл эмне дейт деп кадайкей анда кол чаап тосбасаңыздар. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, кесиптештерим өзгөчө кеп кылгандай эле эл эмне дейт өзгөчө байыртан ар бирөөбүзгө белгилүү болгон сөз. Ай тигинин баласы, мунун баласы, тиги эл, бул эл деп атып, эл эмне дейт деген мыкты проект чыгып турат. Ушул учурда эң популярдуу, эң белгилүү жана эң күлкүлүү бир проекттерден бирөө тосубаңыздар. Салам Кыргызстандын төрүндө бүгүнкү күндө резиденттер эл эмне дейттен келип турушат. Актан Рыскелиев жана Жаныш Майрамбек уулу тосубаңыздар. Банчо бабай экөөбүзгө, Сарыбыштак бай экөөбүзгө гана кол чабыр, катыраак кол чаап койсоңуздар болот. Айлардан кандай? Жарым саат өтүштү. Катыраак кол чаап койсоңуздар болот турганда. Бири-бирин көптөн көрө эле окшойт булар. Салам Кыргызстан. Ассаламу алейкум жигиттер. Аман-эсен келип алдыңыздар. Кандайсыздар? Хуш келипсиздер. Эл эмне дейт деп эле келбей жүрдүңөр бизге. Эл эчтемке дебейт. Элдер сизди жакшы көрөт. Хуш келипсиздер биздин Салам Кыргызстанга. Бир кол чаап коелу кодокторго. Рахмат. Кандай келип алдыңыздар? Жакшысыздар? Жакшы, рахмат. Жайдын ысык аптабында кыйналбай. Кыйналып келдиңерби? Сен күнгө күйүп кеткенсиңби? Көлдөн келдим. Түп-түз эле көлдөн келдим. Сен көлдөн келгенде ушундай болуп калдың. Элдер көлдөн карайып келчү эле го, сен саргайып келчү. Бул өзү сары да, бул коричневый болуп кетет. Сиз кандайсыз? Жакшыбыз. Биз биякта эле жүрүп. Эл журт жакшы, эл менен иштеп атасыздар. Жакшы, акырынан. Сиздерге ким негизи ушу эмелерди, идеяларды айтат? Бизге деле бөлүшүп бербейсиздерби? Негизи Жашоо айтат да. Жашоо, бул Жашоодон эле алабыз. Эл өзү эле айтат. Анан ошону алып, анан жанагы юморго көбөйтүп коебуз. Болду. Албетте эле туугандар, эгерде тарыхтан баштай турган болсок, элгертен баштай турган болсок, Актандын дагы, Жаныштын дагы жашоосу улуттук лигадан башталган, тамошоо лигасынан, андан соң эмне болуп кетти, кандай болуп 1-1 студия менен болуп калды, анан кандай болуп туруп эл эмнеде чыгып кетти. Деги эле ушул жөнүндө бир кыска нускалык бири-бири менен урушпай, мушташып кетпей, бөлүшүп айтып берсеңиз жакшы болот. Биз болсо чын эле тамошоо лигасынын бүтүрүүчүлөрү болобуз. Силер да чемпион болдуңар, Позитив командасы катары, биз да Акеме командасы катары чемпион болдук. Ал жерден чыктык, бүтүрүүчү болдук. Андан кийин бир нече проекттерди кылып көрдүк. Бир нече өзүбүз командабыз менен кылдык. Булар дагы Кыргызстан атынан биз тамошоо курама командасы болуп барып келбедик беле көп жерлерге. Анан Санжар Мыкыев дагы ошол лиганын бүтүрүүчүсү болот. Ошол жерге чогуу Кыргызстан атынан лигалар качып келгенбиз. Ошондой эле Казакстан, Россия, Сочилерге барып. Анан Позитив командасы менен булар да барып келишти. Андан соң бул жерге келип карап, передача да кылып көрдүк, чото ошошпой калды. Кинону не деген передача эле ал? Биринчи, эмне детке чейин. Смешные и умные деген. Смешные и умные. Ушундай болду. Же не смешной, же не умный болуп калган турбайсың. Акылдуу эмес, же күлкүлүү эмес болуп калды да. Назире жак болуп калды. Ошондой болуп калдыбы? Ооба. Андан соң жакшы жегилип кетти. Эл эмне дейт деген сөз көп эле элдин оозуна жүрөт. Анан ушул сөздү бирдеме кылыш керек деп, анан негизи эле скетч проекттери менен бир кыргызча тилде жок проект. Азыр эч ким кыла элек, ушуну кылышыбыз керек окшойт деп туруп, биринчи сезонду кылып көрдүк. Анан акырындан элден элге кээ бирлер айта баштаган, анан уланталы деп туруп анан тарта баштадык. Бул кимдин оюна келди? Эл эмне дейт деген? Негизи Акеме менен Позитив биригип
Акиме продакшн деген продакшн ачып, ал жактан биз той-пойлорду, ар кандай роликтерди тарта баштаганбыз. Анан ошол учурда один студиядан бизге сунуш келип түштү. Мына жарайчысы жакшы болуп атат. Ошол сыяктуу кыргызча долбоор алып чыккыла. Дегенде бизде баягы өзөгү бар болчу. Деги эле 7 дубанды бириктирген, же болбосо 7 облустан ар кандай кармандар болобу деп ойлонуп жүргөнбүз. ЭМНЕ ДЕЙТ деген аты баягы ЭМНЕ ДЕЙТ дегенде Санжар айтып кеткендей, элдин баарына стимул берген, ЭМНЕ ДЕЙТ той берели, ЭМНЕ ДЕЙТ машина алалы деп аткан сыяктуу элдин баарын өнүктүргөн сөз болуп чыкты. Ошондуктан ЭМНЕ ДЕЙТ деп атап койдук. Негизи аттар көп болчу. Элдин балдары, ЭМНЕ ДЕЙТ, дагы эмнелери бар эле? Көп эле болчу. Бирок Актан красавчик дегенде ат болчу да. ЭМНЕ ДЕЙТ деген бир эле маани түшүндүрбөйт, жана ЭМНЕ ДЕЙТ уятко деген маани эмес, дагы бир мааниси бар. ЭМНЕ ДЕЙТ деп атат. ЭМНЕ деп сүйлөйт деген сөз да. То есть биз элдин сөздөрүн сүйлөп атабыз. Элдин сыны деп. Жашоосу азыр эмне деп атты? Азыр эмне деп атыптыр ошондо? Азыр эмне деп атат эл? Эл күн кайнап атат, кетсек көлгө деп атат. Деги эң чоң көйгөйлөрдү эмнеге мындай өзүңөр эми канча жыл болуп калды бул проекттин иштеп жүргөнүнө? 3-жыл кетип атат, Деги эле чоң эле болуп калды. 3 жыл, 36 ай дегенде канча мээнет, канча күч, канча сааттык эфир, канча жазылган кагаз. Ошондо эл эң көп кайсы көйгөйлөргө аябай көп көңүл бурат экен, кайсы бир жакшынакай маалыматтар болсо жакшы реакция болуп кетет, начар реакция болуп кетет. Негизи бул долбоордун көрүүчүлөрү кичинекей жаштан баштап карларга чейин да ар бири өзүнө керектүү скетчтерди таап алган. Мисалы үчүн кичинекей балдар ванчопа десе карлар оймо айылөк мөтө кыйын депчи. Эжекелер болсо ай кайнене депчи мисалы үчүн. Жазатканда биз ошондо караганбыз, ар бир контингентке жараша баары да өзүнүн тапкандай болсун деп. Кип кичинекейлерге чейин да тыккы ченел деген бар. Таптакыр кичинекей балдар көрүш үчүн, анан чоңураак молодежь үчүн ванчопа, кадимкидей айымдарга жага тургандар бар, анан эркектерге жага турган ошондо аракеттенип келатат. Ушуга чейин, ушу сезонго чейин ошолорду да карап келгенге жетиштик да. Ошол аны эң көп көйгөй кайсы скетчтер жактырат десеңер, неме экен? Үй бүлө жөнүндө көп кызык турат экен. Кайнене келиндер. Үй бүлө маселелери. Ошол эң биринчи турат экен. Андан кийин көчө, андан кийин мамлекет ушундай экен да. Ушул ЭМНЕ ДЕЙТ дегенде мисалы сиздин мен анча-мынча көрүп калган, сиз көбүнчө аялдын образын жаратасыз. Көбүнчө эмес, кээде. Кээде көбүнчө эле. Сиз ошону көп көрөсүз. Мен ошосун эле көрүп калсам керек да. Анан негизи эле биздин менталитетке эркек киши аялдын образын жаратса эле бир башкача көз караш болот да. Эл эмне деп атат ошо сиздин эме көчөдө кетип баратканда чоң кыз деп тийишип же болбосо мындай элдин ою. Жок, эми жана биз айтып кеткендей эле жаштар башка эмелерди көрүшөт, скетчтерди. Там сизге өзүңүзгө жакты да жанагы кемпирдин ролучу. Ошон сиз ошону көрдүңүз. Ошондой эле мага апалар келип калат, ай, могу молодец деп бет менен өрүшөт, болду. Башка эч нерсе боло элек андай. Жаман эч уккан жоксуз, Негизи жеттер. Албетте эле ЭМНЕ ДЕЙТтин сахна артында аябай чоң жамаат иштейт. Ошол жамааттын арасынан Актан менен Жаныш канчалык деңгээлде мыкты импровизатор экенин текшергүбүз келип атат. Бул конкурс эмес, болгону эле бир передачанын ичинде эле эч кандай сценарий жок, өзүңөрдүн оюңар боюнча ошол эле башталгыч, ортогус бир добивкасы менен чогуу бир кыска метраждуу бир нерсе ойноп берсеңиздер, биздин телекөрүүчүлөр мен ойлойм байкап, комментарий жазып, лайк косуп, лайк коюп баары эле кубанышат болуш керек. Элестетебиз. Тойдун аягы, той бүттү, тойдун ээлери үйүнө келип алып, конверттер санап атышат. Ошондо той энеси же тойдун ээлери. Ооба, конверт Той санап ээлери. ата энеси, ошондо бала кыз менен жигиттин ата энеси болуп калат, же бала менен кызбы? Ата энеси деле. Макул. Эми сиз эми точно билесиз да, той энеси. Актан атасы, Жаныш энеси. Мен энеси болом, Алып чыкчы гана ким канча алып келиптир көрөлү. Кимден экен бул? Мухтар байке. Булар жакшы келиш керек кана. 4000 сом. Эй, ушунча элеби? Эбет деген барбы? Биз булардын тоюнда 8000 сом барганбыз. Уят да. Кийинкисин алып чык. Махабат жеңгелер. Мына булар жакшы келиш керек. Канча экен? 8000. Биз булардын тоюнда 20000 менен барганбыз. Эмне азыр кризис болуп атабы эмне? Бет деген болуш керек да. Экинчи булардын барбайбыз. Алып чык жанагы мен эң бай туугандарым бар го, тетиги алыстан келген. Сапиш байке. Канча алып келиптир? 500 сом. Это такыр мунун бети эмес эле бетон го мунун. Фундамент го бети. Ай, жырга кемпир, жырга. 500 сом дейби? Ай, жырга да бул. Биз булардын тоюнда конфет печенье менен барып атпайбы? 500 сом жакшы тага караганда. Негизи ушул жерге келгенде ЭМНЕ ДЕЙТ ыр болуп кетет. Музыка болуп кетет да. Ал эми эмесизчи? Бул жазылгандан баштап биринчи ойго келди, анан кагазга жазылды, анан тартылды, ошол
процесс жөнүндө айтып берсеңер. Ойго келгенден баштап Коомдук биринчи каналдын эфирине чыкканга чейин канча убакыт өтөт, кандай жолдору бар, нелер кылынат? Анткени мен ойлойм телекөрүүчүлөр үчүн бул кызык болсо керек. Негизи бир сезондо 12 серияда 12 серияны эки жолдан кайталап, ошондо 24 болуп калат да. 24-тү жарым жылга канча? Бир жылга жарым жылга кетет бизге. Бир сезон. Ошол 12 чыгарылышты биз бир айда жазып бүтөбүз. Туп-тура бир айда жазып бүтөбүз. Ал жакта канча? 70-80 андан ашык скетч болушу мүмкүн. Ошон бар команда биригип алып эле бир айда жазып бүтөбүз. Анан ал жазгандан кийин албетте биздин продюсерлер бар. Алар дагы жөнөкөй адамдар эмес, Аскат Табалдиев, Данияр Болотбеков. Ошолор редактордон өткөрөт. Бирок биз өзүбүздүн эле редактор, баягы жеке редактор бар. Өзүбүз эле жазып атканда албетте биз деле жөндөн жаза бербейбиз. Жөндөн эле мисалы үчүн ойго келген нерсени. Биз өзүбүздүн балдар менен кеңешип, биз могу редакторга могу жакшы скетч болуш керек деп анан өткөрүп туруп, ар жакка өткөндөн ар жактан дагы бир продюсерлер өткөндөн кийин, андан кийин туп-тура бир ай съемка болот. Туп-тура бир ай 12 чыгарылышты бир ай тартабыз. Сиздер ушинтип бир ай жүрүп талаалап, түстөп, түнү, күнү тартасыздар да, биздер мындай кичине четин болсо дагы билебиз дегендей. Ошого үй бүлөңүздөр, жубайыңыздар кандай карайт? Атене жубай деген. Тажап кеттим, кечке жүрө бересиң. Жанышка барыр. Мен ошон үчүн үйлөнгөн жокмун. Ошон үчүн үйлөнөлүк. Жок эми, негизи кээде балдарга түшүндүрөм. Балдар, мына бүгүн съемкага келбей эле койдум, балдар менен болсум керек, үйгө барышым керек десем, булар туура эле түшүнөт. Мени деп анан ошол күнү мага баягы план түзбөй коет да. Кээде керек болсо, мындай жетишпей атсак, албетте эми жапа эмне деп койчу эле. Үй бүлө түшүнөт да. Ушу үй бүлөгө акырын өтө берсек, анда эмне үчүн сиз ушу Жаныш үйлөнбөй жүрөсүз? Бул деген жоп-жош да. 40-ка чыккан соеттиңар Ошондой сурайсың. Жок, эми 30. Негизи эле биз теңдер үйлөнүп атат. 30-ка чыга элек бул. 30-ка чыга элек. Биз менен тең балдардын жарымынан ашып баратат. Негизи туура эле убактысы менен азыртадан бере баштасаңар, балким кичине мени шаштырганга жакшы болот дечи. Бирок биздин жаштагылар акырдан үйлөнүп баштады. Жарымдан өттү. Жашыңыз канчада? 28-ден. 28. Айтпадым эми аябай жаш дейт. 28 деген бул мындай кечирээк болуш керек. Эми ал кыздарга кечирээк болуш керек. Эркектерге сопсонун кез. Сопсонун кез. Эмнеге ушу 28 жашка чейин үйлөнбөй, же болбосо өзүңүздөн сүйгөнүңүздү таппай жүрөсүзбү? Жок, мындай эмес, айырмасы жок да. Ким кандай болсо дагы ар бирөөнүн жашоосунда бир адам бар да, дагы бир жарымы. Кээ бирлер эрте табат экен, кээ бирлер убакытын табат экен, кээ бирлер кечирээк табат экен. Мен таба элекмин. Жигиттер, Салам Кыргызстандын 7-сезону болуп атат. Буга чейин биз Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан сиз үчүн эмне дечик? Биз 5 жылдан бери эфирдебиз. Бул 7-сезонубуз. Сиздерге чейин бир 3-4 жыл мурун баштаган болчук экенбиз. Ошон үчүн силерге да ийгиликтерди каалайбыз. Бизде акырынан жетик эле. Дагы эле мен алда жүрөм, актан дагы эле артасыз деген. Эми жетип алам баары. Жетип алыңыз бирок. Албетте эле биз сизге албан ийгиликтерди каалайбыз дагы. Айтып кетели. Экөөңүздөр тең кино жаатында дагы аракет кылып жүрөсүздөр. Телевидение жаатында роликтер, деги эле күлкү. Ошондуктан сиздерге суроо. Кыргыздын киносунун келечеги, идеалдуу келечеги сиздер үчүн эмне? Эки сүйлөө менен айтып берсеңиздер, экөөңүздөр тең бир экиден. Кыргыз киносунун келечеги. Өтө кеңири. Кыргызстан келечекте чоң компаниялардан болот. Чоң компания болот. Бизде өзүнчө шаарча салынат. Билбейм, эмне деп атайбыз, аны чогуу ойлонобуз да. Буюрса ошол жерден мыкты кинолор чыгат. Биздин ойлонуубуз неме сыяктуу да. Мисалы, тура режиссер японецтердей ойлонот деп коет да. Тура режиссер кадр менен көрүп, тура кинолор тартат да. Тура режиссер. Японецтердин ар бири ошонтип ойлонот. Алар деген сөз менен эмес, маани эмес, алар кадр менен ойлонуп анан сүйлөшөт да. Ошондой сыяктуу биз дагы ойлонгонубуз ушундай. Биз бир маанилерди топ анан ошолорду сөзгө айлантып чыгарабыз да. Анан негизи эле биз деген чыгармачылыкка өтө жакын калкпыз. Анан убагында жана кыргызска чудо деп айтчу эмеспи убагында. Кыргыз керемети. Да, кыргыз керемети деген бар болчу. Ошол кайра айланып келип, мындан да чоң нерсе болгонго өтө ишеничтебиз. Бул кыргыз киносун түптөп келаткандар, балким улантып келаткандар. Эмне дегенде бизге башын өтө жакшы беришти. Бул чудодан кийин кайра да бир поколение башташпады, жакшы кино тартыпчы, именно классика жактан. Анан сырткары эстрада кинодон өтө жакшы кетти. Биз эстрада деп коебуз. Эмелерди, коммерческий кинолорду. Анан ошол да жакшы келатат. Буюрса ортодо топтолуп, чоң бир компания салынып, кайсы жылдары билбейм, чоң компания болобуз. Буюрса кыргыз киносунун келечеги кең экен сиздин оюңузча. Кошулам. Болду, рахмат. Анда эмесе Аттан менен Жаныш менен биз жылдыздуу селфиге сүрөткө түшөлү дагы. Сиздердин ой пикириңиздерди жана албетте эле комментарийиңиздерди күтөбүз. Кол чабуулар жаңырсын. Келгиле жигиттер.
Анда эмесе биз сиздерге даярдаган белегибизди жөн эле берип салбайбыз. Азыр сиздер үчүн атайын эми ушундай таланттуу адамдар келген соң, актерлор келген соң, тамашакөй инсандар келген соң сиздерге бир комплекстүү оюн даярдап койдук. Сахнага чакыралы, реквизиттерибизди даярдай алдагы таймашыбызды баштайлы. Кол чабуулар. Жигиттер, Кыргызда деги эле эл эмне дейт, эл эмне десе бетиңе шапалак деген болот. Биз чоң шапалак даярдап койдук. Сону шапалак өкүңөргө бирден кийгизебиз. Оозуңарга толтуруп конфет толтурабыз. Бул жакта биз белгилүү инсандардын азыркы учурда жаш, энергичный жана белгилүү эстрада өкүлдөрүнүн атын, фамилиясын даярдап койгонбуз. Кимдин оозунда толтуруп конфет толтуруп турат, ошонун колуна кагаз беребиз, ошону окуйт. Окуган кийинкиси табат. Не деп атканын. Эгерде туура таппаса, мисалы үчүн сиздин оозуңузда конфет турат, сиз айтасыз. Таппай атабы, жок десе чабат сизди кайра момент. Бетке. Таппаган сайын чаба бересиз. Таппаган сайын чаба берет. Жакшы деп кеткен. Эмеле. Өлтүрбөйт. Чымынды ушмай чабыш керек. Бул кичине баш айланып калышы мүмкүн. Жакшы эле. Анда эмесе кеттик, оңой эле. Сизге муну кийгизели. Ортого келип бериңиздер. Мен сиздерге реквизитиңиздерди даярдап берейин. Эң биринчи кимден баштайбыз? Биринчи конфетти ким толтурабыз? Кел мага. Кет, каттан. Да, конфетти чүрө чабыш керекпи? 5. Актанды чүрө алыш керек. 15-те, 15-те алыш керек. 15-ти? 15-те алыш керек. Кусам? Жок, менден башка. Дароо кусасыңбы сразу? Мына муну даярдап турабыз. Кандай актан жакшыбы? Рахмат. Денсаулык жакшыбы? Рахмат. Дагы бир саат окшойбуз, э? Анан ашып калган кусуп коерсуң мага. Биринчи жаныш бияка келип туруңуз. Сиз азыр жалаң табасыз. Макулбу? Сиз таппай калсаңыз, жакшы айтпаса чабасыз кайра бетке. Сиз чабасыз актанды. Мен табам. Актан? Муну азыраак. Сен мен тапкандай кылып айт. Мен чабам. Нурлан Насип. Баракелде, сен чап. Биягынан окуп кой. Видно. Тапса чабат экен. Иса Омуркулов. Мен тапсам мага чабылып атат. Ооба. Таппай койбоймун да. Тура эмес айтса сен чабасың. Туура айтып да, туура. Kim Kardashian mı? Evet. Съездек Сканалиев. Дагы конфет салыш керек болот актан. Актан оозуна конфет аз болот, оңой эле Оңой табатам. Оңой табатам еще, таяк жатам. Дагы бирди актан. Дагы бирди. Элдер айтты дагы бирди. Оңой таап алдыңыз. Аха. Ой актан. Мирбек адын. Апабеков дейт. Апабеков дейт. Тир алдыңдар коза бияка бул жерге. Тыйын чап. Чап кой. Баракелде. Дагы бирөө калды. Ошоң менен. Ошоң менен табабыз. Аха. Актан ишенип атабыз. Даярдап турам, мен даярдап. Кайрайтсың. Таппай калдың. Жок, табам. Сен чап, таппай калдың. Айт да бир жолу. Турайм дейт. Мен атайын таппай чаба албайм. Чапканда. Кадырай. Үчүнчү попытка. Чипалак Батыр. Сен чапайма, актан. Баракелде, актанга кол чаап койсоңуздар болот. Жалаң жакшылдар сол. 1. Сен. Дагы салыңыз, биз бир экөө жуту изишет жактан. Актан сен канчаны салдың? Болду. Анда даярганып турат, мен сиз карап туруңуз, даярганып туруңуз. Аха. Эми биринчи мону окуңуз. Муну тапсаңыз баа беребиз.
Эмил Балтагулов. Баракелде. Рубль. Чап. Рубль. Sen diyor özür travma saytına çağırıyorsun. Çapkayız mı? Рубль. Глобус. И дәу жолы. Aşağıda. Добр. Çap bunu. Barakelde. Kol çağlar. Adaktır. Bile görüşler. Hadi bir жакшы кафе кирип кетчилер. Шоро компаниясы апагам. атайын аябай минералдуу сонун арашан суусун сиздер үчүн даярдап коюптур. Келиңиздер ушундай оюндан соң кол чаалар жаңырсын биздин резиденттерибизге, күлкү тараткан биздин жигиттерибизге. Келиңиз актан келиңиз. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, сиздер үчүн ушундай сонун конкурстан соң Актан менен Жаныш азыр кайрылуу жасамакчы. Жигиттер, күйөрмандарга эркин микрофон сиздер үчүн. Урматтуу көрөрмандар, ЭМНЕ ДЕЙТ долбоорунун көрөрмандары жана Салам Кыргызстан долбоорунун көрөрмандары, баарыңыздарга чоң рахмат. Ар бириңиздерге ачык асман каалайбыз. Сиздер бар, биз бар. Канчалык сын пикир, каалоо тилектер, мактоолор болсо, бизге ошол дем күч болот. Баарыңарга салам, жалпы Кыргызстан. Кыргызстан башка жерлери Алатоонун ар жагында жүргөндөргө дагы кыргыздарга жалпы баарыңар ар бирөөңөр бетиңерди сүйүп атам. Анан каалоо тилек, эмне каалоо тилек айтайын. Жана сонун музыка окуп атканда эмне жөнүндө кыялданасыңар, ошолор болсун. Анда sizge билек. Албетте, кол чаалар менен биз Шорова экөөбүздү тосолобуз туугандар. Актан, Жаныш, бүт жайдын ушундай ысыгында эң пайдалуу, ден соолукка пайдалуу болгон суусундуктар жана албетте эле нукура, кыргыз жыттанган суусундуктар, андан сырткары арашан суусу бул да аябай ден соолукка пайдалуу. 3300 метр бийиктигинен чыгат. Мунун баары сиздер үчүн. Бар болуңуз, аман болуңуз. Шоро компаниясы сиздер үчүн. Шоро компаниясына ыраатчылыгыбызды билдиребиз сондар. Чоң рахмат келтиргениңиздерге. Рахмат. Анда эмесе Шорова экем азыр мотоциклин отургузуп алып, силерди жеткизип коет. Кол чаалар. Рахмат. Жакшыларыңыздар. Aman turunuzlar. Кулай келиңилер. Жакшы. Ушу гана келгенбиз негизи могуга эле. Жүрөгү ачыктын жолу ачык болот дешет. Көөдөнүңдө бакыт болсо, аны башкалар менен бөлүшүү оңой. Бийиктикке карай канчалык жеңил болсоң, жашоодо ошончолук жаңы мейкиндиктер ачылат. Сынакка сынба деп айтышат. Анткени канчалык күрөш татаал болсо, жеңиштин даамы ошончолук таттуу. Арашан минералдык суусу. Абадай жеңил, чокудай бийик, суудай таза. Ден соолук бул адамдын байлыгы деп бекер айтылбаса керек. Ден соолугуңуздарга пайда алып келе турган арашан суусун ичиңиздер. Ден соолукка пайда алып келет. Анткени 3300 метр бийиктиктеги тоодон алынган пайдалуу суу. Караңызчы, кандай сонун эфир болду. Элимне дейт деп кандай таланттуу балдар келип кетишти. Эл болсо биз болобуз дейт. Анда болсо элибизге дагы бир сүйүнчүлөп кетели. Коомдук биринчи канал быйыл 60-ка чыгат экен элсиз. Ооба. Анан кийин азыркы келе турган коногубуз биздин эле коллегабыз. Туугандар, элдер айтат, Салам Кыргызстандагы Гүлжайна укмуш сүйлөгөндө таш жарат деп. Жок, негизги айтканда Гүлжайна айымдан дагы жашыраак, бирок андан дагы батыраак сүйлөгөн бир кесиптешибиз бар. Тосуп алыңыздар. Коомдук биринчи каналдын алып баруучусу, көбүнчө музыка долбоорлорун алып барып жүрөт. Тосуп алыңыздар. АЙЗАДА ЖАМГЫРЧИЕВА, Салам Кыргызстанда. Ай, баракелде. Саламатсызбы, куш келипсиз. Барсызбы, амансызбы? Майрамыңыз менен. Мен кесиптешме кол чаап койсоңуздар, туугандар. Эң алгач эле мен сизге чамданыстым экен, анткени Гүлжайна айым катуу сизди күтүп атат. Жанатан бери бир өзгөчө бир кыйынчылык болуп калышы да мүмкүн. Кол чаап. Анда мен сизге келиңиз, бул тарапка отуруп бериңиз.
Кош келипсиз, Айзада айым. Сизди ошондой биздин төрүбүздө көрүп атканыбызга кубанычтабыз. Мен да ойлочу беле, качан биз ошо Айзада бизге конокко келет деп, жаштын тилегин берет деген ушул экен да. Мен дагы эле жашмын. Жакшы келип атасызбы? Чекеге бырыш түшсө да жүрөккө бырыш түшпөйт дейсизби? Ооба. Албетте, мен дагы кыялданчумун. Негизи бул эми Кыргызстандагы алдыңкы мыкты программалардын бири. Мен дагы сиздер менен жүз көрүшүп турганыма аябай кубанычтамын. Рахмат. Кош келипсиз. Сизди көз аябай эле кайраштырып атат, бирок Ошо кайрашпай сени турабы? чакырып атканда эле жаңы эле чакыра баштаганда эле мындай кайраштырып, анан Гүлжайнадан да жакшы сүйлөйт, анан мынтет деп чакырды. Эң негизгиси окшош адамдар аябай жакшы чыгып кетишет. Негизи чыгармачылыкка ийгилик каалайлы. Биз баягы үйгө келген конокту биз сыйлайбыз. Кандай жакшы келип алдыңызбы? Барсызбы? Амансызбы? Гүлжайнайым коркуп баратабы, же духу түшүп кетти? Деген биз телелерден, интернеттен, ютубтан эсеби толгой токон жактан көрүп сиздин талантыңызды баалап келебиз. Эң негизгиси бүгүнкү биздин коногубуз болуп келип отурасыз. Башынан баштай берсеңиз, чыгармачылыкка эң алгачкы келген кадамыңыздан. Мен өз негизи ырчы болушум керек болчу. Эмне болуп ырчы болбой калдыңыз анан? Баягы айылда жүргөндө, өзү айылда өскөм. Анан айылда жүргөндө ырдап, шыпыргыларды кармап, комуз кылып, анан мени ырчы кыз деп коюшчу да. Анан 11-ди бүткөндө эле баягы үйдөгүлөр сени ала качып кетет деп, жайында шаарга барып окуу дегенде, ошо журналистикадан курска жазылып калып, Нурзат Токтосунун өзүнөн окуп, андан кийин тамашоодо ойноп калдым. Анан эмнегедир сүйлөгөн ушул мени тартып кетти да көбүрөөкчү. Анан азыркы учурга чейин апам айтып берет, кызым сен ырдасаң болмок, үнүң бекер эле калып калды депчи. Кээде ойлоп коем, ырдасамбы деп, бирок билбейм, баары бир алып баруучулукка көбүрөөк ыктап кетем да. Ырды баштап калдыңыз, мен ырчы болушум керек эле. Ушул жерден эле ырдата калалы. Бир кол шап коесуздарбы? Өзүңүзгө эң жаккан эксклюзив, сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бир гана бизде, бир гана коомдук биринчи каналда биздин кесиптешибиз жөн эле сүйлөбөй, макала кап айтпай, жаңылмач айтпай, азыр ырдайт сиздер үчүн. Анда эмесе, Айзада, баштаңыз. Элдик ырлардан ырдап берейин. Жашыл чөп жайна чыгабыда, агын суу ташып кирбесе, магдыраба дүйнө турабы, асмандана күнүң тийбесе, Лейли Мажнун болобу, ашыктык отко көйбөсө, чындап бир сөйсөң сен мени да, жок дебесмин мен сага, мен бир абыш гана калма, жок дебесмин сага жогалба. Ишенбейм жигит сөзүңө, аскырба менин алдаба. Ай, баракелди. Үйлөнөс бекен, Сен эле мынау баягы жигиттерге эле өнөр аздык кылабы дегендей, аял киши деле, айымдар деле азыр ошо жигиттерден кем калышпай кетип атат. Эми али эч кандай убакыт өтө элек, жапжашсыз. Албетте ырчылыкты жаатында чогуу алып кетсеңиз болот экен. Ал эми сизге дегиле айтып калдыңыз башында, бир мектепке журналистика курстарына бардыңыз, андан соң дегиле биринчи конокторубуздагы алгачкы кадам ааламга жол айылдан башталат дегендей, эстрадага жол азыркы доордо тамашоодон башталат болуп, сиз да тамашоого дагы аралашып калдыңыз. Андан соң теледолбоорлор, телевидение жашоосу кантип башталып калды? Телевидение жашоосуна мен кастинг аркылуу келгенмин. Мына ушул коомдук телерадио корпорациясында бир 500гө жакын, ал учурда 6-күнү кечинде деген программа болчу. Урмат Усенов агабыз менен биргеликте алып барууга кастинг жарыяланган. Ошончо инсандын катарынан тандоодон өтүп, андан соң ушул эфирге алынып калганмын. Негизи ошол баштап атат, уланып атат, анан негизи эле башташ бар, бирок аны улантып кетиш дагы экинчи маселе. Азыркы учурда сиз өзүңүзгө дегиле коюп аткан бир өзүңүздүн пландарыңыздар ошол ишке ашып атабы? Пландар акырындан ишке ашып атат. Мен өзүмдүн баягы чыныгы журналистиканы окуп бүткөндөн кийин баягы бардык журналисттер автордук программа ачууну каалайт экен да. Ошо автордук программаны ачсамбы деген бир максатта жүрөм азыркы учурда, бирок эми буга чейин Кудайга шүгүр көп эле теледолбоорлордо иштеп калдым. Анан мен бир ошо катачылыгым бизде бир
2 жыл мурун болуш керек. Телевиденияга диктор болууну жакшы көрчүм да өзүм. Анан кастингке барсам, айтты, Айзада, сен келбетиң жакшы экен, сүйлөгөнүң жакшы экен, дикцияң жакшы экен, бирок сени көргөндө элдер не жаңылыкты көргөндө эле күлө берет, сени баягы серьезно кабыл албайт депчи. Мен ошондо сезип калдым өзүмдүн катачылыгымдычы. Баягы диктор боло албайсың деп. Бир канча бир убакыт өткөндөн кийин кайра кайтып келишим мүмкүн, бирок азыркы учурда сени көргөндө элдер күлө берет деп ошентип. Эмнеге күлө беришет? Ошол не жаңылыкка тартылганы сиз үчүн бул чоң катачылык деп айстап калдыңыз. Жок, ал бир четинен эл мени не жаңылык катары тааныйт, бирок мен чыныгы таза журналистикада эгерде 6 жылдык билимди алып, баягы көргөзө турган болсом, ошол учурда мен диктор болуу кыялым болчу да. Ошол кыялым орундалбай калганына мен өкүнөм да. Сиз ошо не жаңылыкка тартылып, мындай кудулдук жака, ушундай тамаша жака элге ошентип таанылып калганыңыз өкүнөсүз, Ооба, диктор боло албай калдыңыз. ал эме баягы убакыт өтөт экен да. Өзүнүн убактысы менен, жаштыгы менен өтүп кетет экенсиң. Анан кичине эме кандай десем, оор басырыктуу программаларды алып барып диктор болууну максат кылган ичимде дагы деле калып калды да. Мүмкүн кичине Калып калды дебеңиз, али жашсыз, келечек алдыда картайганда. Жаңы сөйлөтпөймбү? Жаштык өтүп кетти деп мөлөтпөйм. Айзада башкача карайт окшойт депчи. Эл 1 жылда 1 окшойт, 1 жылда 4 жаш коюшат дегендей. Мен деле кудул болом деп ойлогон эмес. Мен деле сахнага жөн эле чыгып ырдасам дечем, бирок эжем голосуң жок, койчу эле ырдабачы депти. Анан айла кудул болуп кеткем. Айзада, Инстаграмдачы биз байкап көрсөк, Гүлжан аймен дагы, жана Назира эжеке мен дагы сизге айтканда эфирге даярданып, эң эле биз Айзада Жамгырчиева деген хэштег жасап, жалаң эле макала каптар чыгат экен, жаңылмаштар чыгат экен, укмуш сөздөр, укмуш автомат та. Ошолду бир мастер-класс кылып бизге азыр айтып бербейсизби телегөрүүчүлөрдүн алдында? Андан соң биз ошол эле жерге айт деп туруп өзүбүздүн жашыруун күчүбүздү жөнөтөлү. Бул жакта. Лигурия деген жаңылмачты айтып берейин. Четвертого числа 4 часа лигурийский регулировщик регулировал Лигурию. Но 33 корабля лавировали, да так и не вылавировали. А потом протоколом запротоколировал, как интервьюер лигурийский регулировщик речистый. Да он чисто рапортовал, да так запортовался про размакро погодившуюся погоду, чтобы дабы инцидент не стал прецедентом на судебный прецедент. Бекто бекемто бержағы берметін берері бекер ғой. Белгісіз бербей баш бейжайлы бектоғы берметті бекерге бек атын берген ғой. Барекелде. Гүлжайна! Ашып кетти. Жоп. Былқы таш былқылдай таш пекеде дақ пекен тарғылалама дақ пекен қорғашынан қойнақ пекен қотырыз кетейін ақ пекен былқы таш былқылдай таш пекеде дақ пекен тарғылалама дақ пекен қорғашынан қойнақ пекен қотырыз кетейін ақ пекен бұлдың қара бұлдың жағаса бұлдың жасаса бұлдың жасана бұлдың қара. Браво. Мен Айзада аябай бул токтолгондогу мен. Жок, Гүлжайна, эми Айзада кайталаш үчүн сен акырын жай айтып бер. Жок, мунун баары кайталай албайт. Бир эки укканда кайталай албайт. Ансында жай айтса арасында анча-мынча сөнгөн сөздөр да бар окшойт, мен угуп калдым дачы. Oh my god. Ой, айланай. Негизи мындай жаңылмачты тез айтканга караганда жашоодо мындай сүйлөгөндө тез айткан бул өзүнчө талант болуш керек. Ал жагында айтып жибейин атасызбы? Экөөбүз урушуп кетпейли. Урушуп кетип, суу чачышып бул жакта. Мага кызыктуу болгон бир жаңы факт уктум мен. Буга чейин балким башка бирөө биле, балким мен эле билбей калдымбы? Менден балдар коркот десе, сиз дагы айтыңыз, ооба, менден дагы коркот дедиңиз. Чынбы ушул? Чын эле кантип балдар коркот мындай? Ооба, коркушат. Напназик, кичинекей эле, таптатынакай эле, эмнеңизден коркотушат экен? Айтат, билип алалычы. Биздин башыбызга чай кайнатасың го депчи. Мен айтар элем самовар кайнатам депчи. Чай эч нерсе эмес. Самовар кайнатам деп. Самовар кайнатам. Эркектер, силер кыздар айым тандаганда эми бар адашпаган эркектер. Көп эркектер адашат. Себеби сырткы сүйлөгөнү биз ар бир жерде жанагы биякта ЭМНЕ дейттин балдары келгенде айтышты. Менин аялым эркек мүнөз, күчтүү, бирок ошол эле назик деп. Биз ошол эле күчтүүлүктү да кыла алабыз, өзүбүздү коргой да алабыз. Бирөө келатса анын мындай жообун да бере алабыз, бирок биз өзүбүзгө керектүү кишинин алдында жетишерлик назик да боло алабыз. Конкретно өкөңөрбү? Ооба. Бизден такто коркпой эле койгон. Биз ушундай назик болобуз, Айзада экөөбүз синдеп болуп каласыңар. Синдеп болуп каласыңар. Андыресе, быйыл 60 жылдык. 60 жылдык. Биздин ушул кереметибиз, биздин сыймыбыз коомдук биринчи каналыбыздын 60 жылдыгы болуп атат. Сизди бизди куттуктайбыз, телегөрүүчүлөрүбүздү куттуктайбыз. Жана сиздин жашооңузга телевидение, деги эле теле жашоосу кандай таасир кылды? Бул менин кыялым болчу, телевидениеда мүмкүн ырчы болуп, мүмкүн алып баруучу болуп, иши кылып телевизордо жүрүш керек болчу да. Ошол максатым орундалды. Анан эң негизгиси мен атам аябай кубанат. Атам өмүр бою
ушул Казакстанга каттап, чоң машиналарды айдап, жолдо жүргөн адам да. Анан өзү капкара адам. Анан айтат жолдон, жамгырчы жанагы сенин кызыңбы депчи. Ишенишпейт да. Мен анан, ооба менин кызым деп ошентсе, сага окшошпойт го деп атамды тамашалап, баягы атама ошо сенин кызың го деп айткан. Атамдын фамилиясын алып жүргөнү дагы мен үчүн өтө чоң сыймык да. Алар сыймыктанып, айылдан айтып, жакындар айтып, эфирден көрүп кала турган болсо, аябай башкача сүйүнүшөт. Ошону көргөндө мен ан сайын иштеп, ан сайын баягы аларга жакшы сезимдерди тартуулагым келет да көзү төрүсүндө. Тегле КТРК каналдар үй бүлөсүндө аябай чоң канал бул. КТРК музыка, Баластан, спорт, маданият, жана албетте эле ушундай сыяктуу аябай көп каналдар бар. Сиз КТРК музыкадасыз. Ооба. Айтып берсеңиз деги эле айырмачылыгы, кенен аудитория балким билбеши мүмкүн. Эмне жаңылыктар болуп атат? Кандай өзгөчөлүктөр болуп атат КТРК музыкада? Негизи эле быйыл кыргыз телевидениясынын түптөлгөнүнө 60 жыл болду. 1958-жылы 31 декабрда эң алгачкы жолу баягы элге көгүлтүр экранда тартууланган. Эми телевиденияда музыка телеканалы бул өзгөчө баягы телевизорду коюп музыканы угуп коюп, бул жакта жумушуңду жасап коюп, баягы релакс эс алганга жакшы бир көмөк берген канал десек болот. Соңку учурда мына ушул түзүлгөндөн тартып музыка телеканалы Кыргызстандын көпчүлүгү эле баягы белгилүү аймактарында, 7 областында жакшы тартып атат. Музыка телеканалында бизде азыр автордук программалар ачылып атат, музыкалык программалар ачылып атат. Ырчылар дагы жаңы чыгып аткан ырчылар, ошол эле учурда Орчунду бул учурга чейин биз билип келген ырчылар дагы музыка телеканалынан эң алгачкы болуп презентация жасап, бул музыка телеканалынын азыркы учурдагы ордун билдирет да. Мен жеке пикирим, жана ошондой эле жана рейтингтерде изилдеп чыкканда музыка телеканалы ошол баягы Кыргызстандын көпчүлүк бөлүгү көрөт экен. Ошол себептерден мен өзүм сыймыктанам мына ошол телеканалда иштегенимде. Деги эле коомдук телерадио корпорациясынын бир бурчундагы баягы учун көтөргөн инсан болгонума кубанычтамын. Ошо музыканалда сиз өзүңүз эле эки ролду ойнойт эмессизби? Эки жактанчы. Анан кийин кээ бирде мындай жумушка жана сүйлөгөнүмө да ушундай көнүп калат экен, жашоодо деле ушундай сүйлөйм деп атпайсызбы? Анан кийин өзүңүз жаңыз үйдө отуруп алып өзүңүз менен өзүңүз сүйлөшпөйсүзбү? Эми көпчүлүгү ушул суроо менен мага жазып калышат. Айзада жеңем экөөбүз жаңы эле талашып кеттик, сен эгиз деп, эмне депчи, бул баягы көрөрмандар тартуу максатында эгиз кылып жазап койгонбуз да. Анан бирөөсү айтат экен, калы бул жакта Айзосунуку, Айзаданыкы бул жакта депчи. Анан үйдө отурганда антип деле сүйлөбөйм. Антип сүйлөсөм Айзада өзүнө кетип калыптыр деп. Аябай мыйгылбасын деп. Бирок кандай десем, жалгыз тартылганга караганда кичине оорураак. Жок, ошо оор болобу ошондой? Оор, анткени сен өзүң менен өзүң туруп эле кайра сүйлөшүп эле, ооба Айзада туура дейсиң. Ал эми Айза ооба сен айткандай деп эле кайра ошол сөздү улантып кетиби өтө эле оор. Канча убакыт тартылат мисалы? Канча убакыт ошону сизге сценаристтер жазып береби же болбосо? Мен өзүм редактормун, өзүм сөзүмдү өзүм жазам. Анан тартылганына келе турган болсок, 1 сааттан баштап 2 сааттын убактысында болуп калат. Өзү негизи 50 мүнөттүк программа, бирок 2 саат аралыгында. Анын баарын жаттайсыз, Мен сөздү ушундай эмен бар, жаттасам унутуп калам. Өзү чыгарат. Өзү чыгып, мурунку импровизациям күчтүүрөөк, эмеге караганда. Таластыктай, таластык. Мен сиңдимдай, мен сиңдим. Меники күчтүүрөөк. Деги эле кыргыз эли байыртан таланттарга бай келген, айырмасы жок каяктан дегенде. Ал эми Айзада айым айтып кетсеңиз, бул топ барат, сиз алып барасыз ал жакта. Клиптер келет. Таланттар жөнүндө кеп кылган жокпуз. Жума сайын мен ойлойм бир 2-3төн клип чыгып турат, жаңы ырлар чыгып турат. Ошолордун баарын биздикин көргөзүп коелучу, биздикин көргөзүп коелучу деп туруп сунуштар келет. Кантип тандайсыңар? Кандай критерийлер бар? Жакшы суроо болду, рахмат. Негизи эле көпчүлүгү ачыгын айтканда Айзада киргизип койбойсуң деп баягы кыргызчылык бар да. Киргизип койчу, мен жаңы клип тарттым го деген нерсе бар да. Анан биз ошол нерсени баягы баардыгына тең болуш үчүн жаңы келген ырларды биздин атайын худсовет деп коет. Ошол художественный советтен өткөн, КТРКнын музыка телеканалына өткөн ырларды ошол эле учурда көрөрмандардын арасынан кимиси жакшыраак угумдуу, кимиси жагымдуу боло турган болсо, биздин продюсерибиз менен биргеликте кеңешип, редакторлор жана оператор баардыгыбыз чогуу отуруп, бул ырды киргизели, кандай дейсиз, болобу, болбойбу деп анан киргизебиз. Ал жактан анан мен таанышым эле, анан менин коңшум эле киргизип коелу деген нерсе жок. Айзада айым айтсаңыз, бир эле телевиденияда эмес, башка жумушта деле жаңы чыгып келаткан, мисалы, жакшы
кандай десем, жумуштун майын чыгарып иштеген нерсени көрө албас бизде Кыргызда арткандай тарткан болот го. Сизге ушу телевиденияга келгенде ушундай бут тозуулар же болбосо көрө албастар ушундай болду беле сизге? Эми аябай эле көп жашап койгондой болуп айткым келбейт, бирок албетте баягы сени такшалыш үчүн мен ойлойм да, сени такшалып жакшы болуш үчүн бунун туура эмес болуп калды, мындай жасашың керек эле деп айткан сөздү биз жаштар кээде туура эмес кабыл алабыз да, бизге сын кылып атат, мени бут тосуп атат депчи. Ошо улуумун кантсе дагы эмгек сиңирип койгон да, ошол нерсеге ооба деп баягы жакшы көрсөң, чын дилиңден иштей берсең, ошонун жыйынтыгы чыгат да. Бут тосуу деген нерсе эми баягы ар бир нерседе болот, бут тосмоюнча ийгилик жаралбайт деп коет го. Сен ошондо тепкен бут деле сындыра тепсең керек. Буткан тосту. Кайра, ошо тепкен бут өзү неудобно болуп кетсең. Тосулган буту каблук менен телеп кетеби? Жок, Айзада мен ойлойм, теппейт болуш керек, анткени бул эме тили менен эле боктолуп чыгарып турат. Айзада эми чоң рахмат. Убактыңызга ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жана Салам Кыргызстандын салтка айланган суроосун биз сизге бир аз өзгөртүп сурообуз келип турат. Кыргыз телевидениясынын келечеги сиз үчүн кандай болуш керек, идеалдуу келечеги? Идеалдуу келечек дегенде эми азыркы коом аябай өнүгүп атат. Идеалдуу келечек биз ошого кетип баратабыз. Акырындап мына ушундай идеалдуу теледолбоорлордун негизинде көп болуп турган болсо, биздин телевидение өтө идеалдуу болмок. Анда эмесе жылдыздуу селфи Салам Кыргызстанда. Лайк басабыз, комментарий жазабыз, суроого жөнөтөбүз. Айзада менен кирип жооп бергенге аракет кылабыз. Анда эмесе барыңыздар бир кол чаап койсоңуздар болот. Селфини сүйөбүзбү Айзада? Ардактуу телекөрүүчүлөр, селфи бүттү. Айзада айым, менин кесиптештерим, сулуу жекелер, келиңиздер, бери чыгып бериңиздер. Реквизиттерди мен азыр алдыңыздарга алып чыгып, бүгүнкү таймашты даярдайын. Деги эле тамаша жөндөн жөн башталган жок. Ким кыйын, Айзадабы же болбосо Гүлжайнабы деген. Азыр чогуу текшеребиз. Гүлжайна айым сиз бул жака, Айзада сиз бул жака туруп бериңиз. Экөөңүздөр канчалык деңгээлде кыйын экениңиздерди текшеребиз. Деги эле сөз бат чыгыш үчүн эринге тийиш керек, туурабы? Азыр сиздер канчалык деңгээлде чын эле кыйын экенсиздер, эринге тийгизбей туруп сөз чыгарып коет экенсиздерби ырдатабыз, сүйлөтөбүз жана ат окутабыз. Ошондуктан биз атайын сонун реквизиттерди даярдап койдук. Бул стоматологдордун кляпы. Ооба. Бул сиздики. Мындай кармап алыңыз. Эми сиз менен салфетканы алдым, сиз өзүңүз колуңуз менен кармайсыңыз, бул стерильный таптаза, биз жаңы эле сатып алып келдик. Бул сиздики. Азыр буну эринин астына салыш керек, мындайынан. Мондай бүктөп туруп саласыз дагы, анан ачылат. Сиз бери, мен бурулуңуз, Гүлжайна эжеке мен бурулуңуз. Бул жака салыңыз, Гүлжайна айым сындырып салды, бирөө калды. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, Салам Кыргызстанда 60 жылдыкка арнатылган коомдук биринчи каналдын эфири болуп тургандар. Салам Кыргызстанда азыр АЙЗАДА ЖАМГЫРЧИЕВА жанагы эле айткан Инстаграмдагы эфирдеги макала кыптарын айтат, бирок башкача формада. Саламатсызбы? Саламатсыз, баары жакшы жок? Сиз кичине ачып туруңуз. Баары жакшыбы, Айзадайым? Жакшы болбойт абы? Маанай кандай, жакшыбы? Жакшы экен. Алып турсаңыз, салфеткаңыз аябай кооз экенин көрдүк. Тиштериңиз андан кооз экен, эчтекеден толкунданмай кереги жок. Эми бир макала кап сизден бизге, Айзада. Жаңылачы? Жаңылмачы макала кап, айырмасы жок, боло берет. Браво. Баракелде. Эми азыр ушул бойдон эле мен сизге белгилүү адамдардын жана биринчи конкурста кылгандай эле белгилүү адамдардын аттарын даярдап койдум. Сиз окуйсуз, меймандар жана телекөрүүчүлөр табат. Анда эмесе биринчи беттен баштайлы. Муну окуңуз. Алтагы. Таптыңыздарбы? Ооба. Тапты. Ким? Ар. Ким? Ким? Тата. Улан табыз. Атыр. Баракелде, Чипалак Батыр. Таштана. Жакшы. Кара кыр. Ана салгана. Таптыңыздарбы? Дайыр жолу. Ана салгана.
Таппай атасызбы? Ой, молодец, тапты. Тапты. Эгерде 3-чү аракеттен таппай калса, сизде 10 отжимание жасатабыз. Бирок азырынча элдин баары таап атат. Аңы а. Заңы а. Я. Жок. Заңы а. Оны айтып көрүңүзчү. Айстан. Ой, тапты тияктан. Айстан. Бегиш Баястан баракелде экинчи эмеден улантабыз. Ора рыска. Баракелде, кол чабуулар, өзүңүздөр кол чабып туруңуздар. Арын. Ой, тапты. Ар. Özür kalıqı. Баракелде. Туугандар, дегеле кыйын адам бүт жактан кыйын болот. Айзадага чын эле кол чабып койсоңуздар, чын жүрөктөн кол чабып коюңуздар. Эми бул болгон эле сөз жагы болду. Гүлжан эжеке өзүнчө кыйын болуп, муну сындырып койдум деп кыйын болуп туруп калды да. Бирок азырынча таймаш бүтө элек. Эми сөз шеберчилигинен туугандар ачык айтканда чын Гүлжан айым утулуп калды, туурабы? Мындай эми сындырып койгон демек утулуп калды. Коркту, утулуп калды, жүрөк түштү дегендей. Айзада Жамгырчиева 1-0 кол чабып койсоңуздар. Сөз шеберчилигинен утуп атат. Эми биз эркектей кыйынбыз дебедиби? Ошо күчүн текшеребиз келатат, отжимание жасатабыз. Ким канча көп отжимание жасайт экен? Жасай албайсыз. Көпчө болдуңузбу? Көп тамакчы болдум, жасай албайм дейт. Анда дагы туугандар Айзада Жамгырчиева утуп кетти. 2-0. Айзада эле өзү жасап берип койду. 2-0 саны менен утуп кетти. Биз болгон эле мындай канчалык кыйын жасалганын биз көрүп коелу анткени Айзадайым биз аташпасак машыгып да жүрөсүз, ал талантым да бар дейт. Анда эмесе кеттик упор лежа. Биз санайбыз. Буга чейинки рекорд, айымдардын рекорду Самара Каримовада. Самара Каримова 15-16 жасаган. 13 жасаган. Мырзалардан Гүлжигит Калыков 57 жасаган, айтышпасак, Анда эмесе. О, 70 жасаган Гүлжигит, Самара айым 13 жасаган. Азыр Айзада канча отжимание жасайт экен, чогуу текшеребиз. Көйнөгүм кичине тарыраак болот экен. Көйнөк менен отжимание кылбай эле болсоңдар. Кет. О. Баштадык. 1 2, 3, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Браво, баракелде. Жақсылап қол чабыңыз. Азыркы учурда айымдар арасында рекордду кармап жаткан Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын ичиндеги эң күчтүү айым Айзада Жамгырчиева кол чабуулар. Сөз десе сөз, келбет, сұлулық, жана албетте эле чыныгы күч экен. Айзада келиңиз сиздин көрөрмандарыңыздарга, сиздин телекөрүүчүлөрүңүздөргө ыраазычылык сөз. Эркин микрофон сизде. Бардыңыздарга негизи чакырганга чоң рахмат. Бардык кесиптештеримди, телевидениеде иштеген оператор, режиссер, монтажер, свет койгон, ушу телевидениянын ичинде ашканасында жүргөн бардык менин кесиптештеримди майрам менен чын дилимден куттуктагым келет. Ушул учурдан пайдаланып, анан албетте бардык кыргызстандыктарды мына ушундай Салам Кыргызстан долбоорун көрүңүздөр деп чакырам. Күч десе күч, акыл, сулуулук баары биздин кесиптешибизде. Сиздин дагы майраңыз менен куттуктайбыз дагы. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү Шорок компаниясынан белектерди Шорок байкем алып чыгып берсин. Кол чабуулар. Суусадыңызда болуш керек, 20 отжимание жасаган сайын анда суусундуктарды сизге тапшырып койгонго уруксат этиңиз. Кыргыз жуттанган ден соолукка пайдалуу, куруту, шоросу баары сизге. Албетте эле жолдо көп жүргөн атаңызга бизден салам айтып барыңыз, кубантып барыңыз. Андан сырткары жаңылык Арашан суусу 3300 метр бийиктигинен куюлат жана аябай мындай ашказанга бүт пайдалуу экен. Бул да сизге. О, рахмат. Чоң рахмат Айзадайым, келип бергениңиз үчүн дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Талантыңызга талант кошулсун. Ар дайым Кыргызымдын жүзү болуп жүрө бериңиз. Рахмат. Чоң рахмат. Бар болуңуз. Анда эмесе биз сиздерден күтөбүз. Бир жерде иштейбиз дегендей. Ар дайым түшө бериңиздер бери. Кол чабуулар менен узатып коюңуздар Айзадан. Гүлгө канчалык суу куйсаңыз, гүл ошончолук ачылат. Айымдар гүл сыяктуу, канчалык боенуп, татынакай өзүңүздөрдү карап жүрсөңүздөр, сулуу болуңуздар, шашылыңыздар, мээримге барсаңыздар, сиздерди сулуу кылат. Эшиги ачык сиздер үчүн. Мээримдин эшигинен чыккандан кийин эле төмөндөгү даректин эшигине келип кирсеңиздер, эң сонун кийимдерди алып кетесиздер. Шашылыңыздар.